Менде мындай суроо болуп атат да, бул парковка маселеси ооба өтө курч. Парковкаларды сөзсүз түрдө курушубуз керек, жасашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө ушул пешеходдор жөнүндө сөз кылсак, биздин мопеддер өтө чоң жана скутерлер өтө чоң маселе болуп кетти да. Көптөгөн балдарды, жарандарыбызды пешеход менен жүрүп калышты да. Же дорожный движенияга киришпейт, же транспортный средство эмес, же пешеход эмес. А бирок ошол эле учурда жолго чыкса өзүнүн жашоосу үчүн коркот. А пешеходный полосада жүрсө, жарандарыбыз, пеший жүргөн жарандарыбыз өзүнүн ушул коркунучта жүрүшөт да. Эмне үчүн? Анткени качан пешеходко чыкпасаң, дайыма пипика четип, артыңан келип скорость менен өтүп кетет да. Анан бүгүнкү күндө мисалы мен аларды да түшүнөм, алар жол эрежелерди билбейт, мопед менен скутерге отуруп алды, айдоочу күбөлүктүн кереги жок, эч кандай документтер кереги жок. Ошол менен отуруп доставка болобу, эмне болобу, карасаң школьниктер да тээп жүрүшөт. Жол эрежелерди билбей жолго чыга албайт, анткени вдруг мен бирдеме болуп кетем дейт. Буга чейин канча деген ушундай учурлар болгон. Пешеход менен жүрсө, биздин жарандарыбыз эмне үчүн ушул көптөгөн жарандарыбызды сүзгөн убактылары көп болуп атат. Азыр жаз башталып атат, жаз башталганы менен ушул мопеддер кайра пайда болушуп, аябай көптөгөн биздин жарандарыбыз ошого наразы болуп атышат да. Анан буга чейин да окудум, ушул сиздер М категорияны киргизем деген оюңуздар эми бышыптыр да, уже канча болду бул маселебиз турганына. Ушул М категориясы качан кирет? Сиздер киргизесиздерби? Кааласаңыздар биз демилгелеп берели. Анткени бул биздин жарандарыбыздын коопсуздук маселеси. Ve ошол эле учурда биздин байкуш айдоочуларды дагы жалко да. Ошол эле буга чейин КамАЗ сүзүп кетпеди беле? Жигитти скутер менен. Эми ал жигит жол эрежелерин билбесе, ошол КамАЗ айдаган байке эми түрмөгө отуруп кетти да, мындай айтканда. Бирөөнү ушул сүзүп кеткен үчүн. Бул деле мен ойлойм, туура эмес. Эмне үчүн? Анткени жол эрежелерди билбейби, анда жолго чыкпаш керек. Жол эрежелерди билбесе, бул мопеддерди штрафстоянкага киргизип атасыздарбы? Вообще тыюу салыңыздар. Эгерде уруксат болбосо, анда тыюу салыңыздар. Бул болбойт да. Же толук кандуу водитель эмес, же пешеход эмес. Анан орто жолдо кандай удобный болсо ошентип кетип баратышат. Бирок коопсуздук маселеси эч каралбай жатат. Ушуга жооп берип коесузбу? Бул М категория качан кирет? Кирдиби? Кандай документтер берилет? Булар кандай жол эрежелерди билиш керек? Же ошентип эле пешеход менен жүрө бериш керекпи? Айсулу Турбековна, чоң рахмат. Азыркы учурда Туго, Санрент, Яндекс деген 3 чоң фирма бар. Ошол сиз айткан скутерлер боюнча. Бирок азыр буларда положениясы дагы, тарифи да жок. УКЗга биз письмо бергенбиз. Эч ким менен договор түзгөн жерибиз жок булар менен. Экинчиден дагы эле ушул жерде Марлен Момутаев көтөргөн эле ушу Абдрахманович ушул вопросту сессияда көтөрүп чыккан. Ушул жанагы категориялар боюнча сиздин сунушуңуз болгон болуш керек эле, жаңылбасам, Марлен Абдрахманович. Ошо дагы деле болсо ошону колдоп берсеңиздер, биз муну чындыгында эле абдан жакшы сунуш болгон. Эгерде ушул мыйзам долбоору күчүнө кирип калса, абдан сонун болот эле. Сиз айткандай, биз үчүн дагы аябай эле баш оор болуп атат. Жанагы эч кимдин правасы да жок, аны айдой турган укугу да жок. Жөн эле ар ким эле айдап алып жүрөт. Даже пакистанецтер деле айдап алып жүрөт, аябай көп да четтен келгендер жанагы. Эми биз үчүн деле жакшы болмок эгер ушул мыйзам долбоору ишке ашса. Биз дагы Марлен Абдрахмановичтен суранып кетет элем, ушу долбоорду эгер мүмкүн болсо эртелетип мыйзамды ишке киргизип берсе абдан жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат, бирок бул суроо МВДге болчу да, ушул МВД жооп берсе жакшы болот эле да. Кайсы стадияда болуп атат, ушул М категория кирдиби же кире элекпи, ошону айтып коесузбу? Саламатсызбы, Айсулу Турдубековна. Биз бул суроо менен келген эмес элек, бирок мен сизге тактап кагаз тилинде иретинде берейин, азыр сизге дагы маалымат берип алып жүрбөйүн да. Тактап алып берейин да. Уруксат берсеңиз. Бул өтө чоң маселе жана өтө орчундуу маселе. Бул маселени тезирээк чечпесек, биздин жарандарыбыз өтө мындай дайыма ДТП болуп эле өзгөчө балдар. Анткени пешеход менен жүргөн скутерлер балдарды байкабаш керек, байкап калбашы мүмкүн да. Ошол эле балдар укпай калышы мүмкүн. Анан бул мындай болбойт. Бир эрежелерди түзүп бериңиздер, биздин жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздап бериңиздер. Бул өтө маанилүү. Ошол эле учурда штрафной санкцияны да киргизишибиз керек. Анан
буга чейин ушул, по-моему, Достан Далабаевич мыйзамды сунуштап аткан, ушул биздин жарандарыбыз камерага тартып, ушул же бул скутерлердин номери жок болсо кандай штраф салабыз деген да маселелер турат да. Сөзсүз түрдө эрежелерди түзүп бериңиздер, мүмкүнчүлүктү түзүп бериңиздер. Биздин жарандарыбыз ушундай мопедисттер үчүн жаракат албаш керек. Рахмат.